Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар. Көкбөрү сүйүүчүлөрү амансыздарбы? Көкбөрү каналы биз сүйгөн спорттогу акыркы жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. Бул чыгарылышта 9 май турнири кайсыл жакта, кандай ат майданда өтөт, кайсы командалар кантип даярданып жатат, айтып беребиз. Ошондой эле талкуу жараткан Манас Ниязов менен Бойканын чогуу машкуусу тууралуу жана Айбек Темирбаевдин өзгөн командасында өткөнү тууралуу дагы кеп кылабыз. Көкбөрү боюнча 9 май улуу жеңиш күнүнө арналган турнир Жалал-Абад облусунда өткөрүлөт. Бул туурасында Улуттук Көкбөрү Федерациясы расмий билдирди. Буга чейин федерация өзү Бишкекте өткөрүүнү каалап жатканы дагы айтылган. Маалыматка ылайык Мелдешке жогорку лига, ошондой эле 1-2 лига жана 40 жаштагы командалар катышат. Эске салсак, 2022 жылы жеңиш күнүнө карата Мелдеш Баткен облусунун Альмион айылында өткөн. Анда жогорку лиганын финалдык беттешинде Чүйдүн Сарыөзөн командасы Таластын Ынтымак клубу менен кезгелип, булеттер сериясынан кийин Сарыөзөн көптөн көп күткөн чемпиондукту алган. Эсиңиздерде болсо 22 март күнү Телтору ат майданында бир нече депутаттар барып, ипподром менен таанышып чыккан. Бүгүнкү күндө дагы даярдыктар кызуу жүрүп жатат. 18 апрель күнү Достук командасынын алгачкы машыгуусу болуп, анда 4 жылдан кийин эки мыктынын Манас Ниязов менен айтылуу Бойка аттуу аргымактын жолугушуусу болду. Команда бирок Бойка оюнга чыгарын тастыктаган жок. Чемпион болууга дагы бир талапкер Ынтымак бүгүн алгачкы машыгуусун өткөрдү. Буга чейин балдар ат бастырып, аттарга кам көрүп, өздөрү физикалык өнүгүүлөрдү аткарып даярданышкан. Ал эми Сарыөзөн командасы Ысык көл жергесиндеги ипподромдо машыгуу иштерин жүргүзүп жатат. Команданын аттары марттын башынан баштап эле ошол жакка багылып жаткан. Эми бүгүнкү күндүн негизги трансфери тууралуу сөз кылалы. Улуттук курама команда менен эки жолку көчмөндөр оюндарына катышкан Достук командасынын тарыхында калган жекеме-жекенин чебери Айбек Темирбаев алдыдагы Мелдеште өзгөн Ынтымагы командасында ойнойт. Эске салсак, өзгөн жааты Норуздагы турнирде жаштыкка туруктуу атаандаш жараткан жалгыз команда болгон. Андыктан 9 майда дагы өзгөн 1 лигада чемпион болгон негизги талапкер болоору түшүнүктүү. Айбек Темирбаев өзү Норузда бир дагы командада ойногон эмес. Акыркы жылдары ал Достукта негизги жекеме-жекечи боло албай, алдыдагы аттары окшошпой калган. Жакында эле белгилүү болгондой, ал минген Көкбет Таласка сатылды. Жаңы командасында Айбек жакшы ат таап, ал менен мыкты тандем болуп, кайрадан мыкты оюндарды көрсөтөт деп ишенебиз. Белгилей кетсек эми, Айбек өзүнүн кичи мекени үчүн чабат. Ал 1991 жылдын 5 май күнү Ош облусунун Өзгөн районунун Көлдүк айылында туулган. Тагынбарыңыздын сыпаты Айбектен өмүрүң узун болду. Жүзгө кирген, кыргыз элинин ушундай ишенимге жараган балбаны болуп жүргөн. Алла койду. Сорунду аласына. Bir. Айбек!